7 область көрсін туғандар полный таратыңыздар. 23 мың адам 100 рубльден эле берген болсак, бул сбор жабыла турган болот да. Баличем 3 жылдан бери ооруйт. Парман агабыздын үй бүлөсүндө өтө оорусуна келиптир. Баличемди кара бир көнүм ооруйт, балдарым колуп бир көнүм ооруйт, билбейм. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу альфард сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар, амансыздарбы? Колдон келишинче лайк басып, комментарий жазып, колдон келишинче максималдуу түрдө болгон группалар менен, болгон статустар менен бөлүшүп коюңуздар. Мына Парман агабыздын үй бүлөсүндө өтө оорусуна келиптир. Аялы өтө оор абалда, операцияга муктаж болуп, боорун алмаштырыш керек болуп атыптыр. Боор, аба? Боор. Ооба. Агабыз өзү мына Баткендин жанагы уруш болгон айылынан экен. Батыр агаларыбыздын бири экен агабызчы. Эми мындай айтканда туугандар, колдон келишинче жардам берип койсок болбойт. Бир адреналиндин акчасын болсо дагы, бир Султан чайдын акчасын болсо дагы которуп койсок, көп түкөсө көл болот. Мен мындай силерге примерно эсептеп берейинби? 18 000 доллар, жок, 22 000 доллардан 25 000 доллар аралыгында тыйын керек экен да. Мен 25-26 000 долларды эсептеп келгенде 2 миллион 200 бир нерсе болот экен, 87-тен эсептедим да. Мындай караганда 23 000 адам 100 рубльден эле берген болсок, бул сбор жабыла турган болот да. Биримдикте болуп, ушул агабыздан тыштап койбостон, колдон келишинче чыккан ушул кайрымдуулуктарга 1-200 рубльден бере берсек, Кудай кааласа, ким кепилдик берет, эртең биздин башыбызга түшүп калбайт депчи. Кудайым өзү сактаган болсун. Мына агабыз менен бир 4 күн 5 күндөн бери байланышып турабыз. Кудай Тааланын үйүндө мечитте жолугуп калдык. Эң кызыгыч, агабыз дуа кылып отурган экен. Анан Канат акам айтты, келип көрүп эле келип калды, анан кийин айтып калды. Мына караң депчи, сүйлөшүп калсак айтты, караң мына экөөбүздү сиздерди бириктирген Алланын жолдо болтат, Алланын үйдө болтат. Буйруса бул сбор жабылат деди да. Канат акамчы мына өзүбүздүн суш пиццасы агам өтө мындай жаман да башкача болуп кеттим да менчи. Кудай калса бүтөт ака дедим. Бул агабыз вообще мындай айтканда дүңкөөгө кирип кетиптир ачыгычы. Поддержкадан берип коелук туугандар. Аябай оор абалда да чындапчы. Азыр ата бала 2000 жылкы баласы менен агабыз өзү стройкада иштеп атыптыр. Анан айттым, ака дедим, эртеңден баштап токтотуң ишти. Колдон келишинче чайхана, майхана, колдо бар адамдар менен жолугуп, кичине болсо дагы ыхсандык кылган болсо, Кудай кааласа бул сборду жабып беребиз. Колдон келишинче бүтүрүп салабыз. Көп түкөсө көл болот. Кыргыз эли эч качан жөн карап турбайт дедим да. Анан өзү кичине сүйлөп берсин. Эжекебиз дагы 5 убакыт намазда, өтө диндар, таква, ушул эжебиз экен. 2 уул 2 кызы бар экен. Мына эми үзүрдү, мындай тойду, башканы кел төрөгө өтө убакта ушундай болуп атат. Өтө бир кыйын абалда атат да. Өзү көп сүйлөгөнгө деле билбейм, азыр сүйлөп береби. Бир экөө сүйлөп бериң аба. Ассаламу алейкум. Баракатуллах болсун, иншалла. Урматтуу эли журт, мен Козубаев Парман Амракулович, Баткен облусунун Самаркандагы айылдан болом. Аялым Разакова Кансул Ормошовна. Учурда 3 жылдан бери боор менен ооруп келип атат. Акыр мезгилде врачтардын көзөмөлү менен жакын арада Индияга пересадка печень боор алмаштырышка жөнөтүп атабыз. Эли журтум, учурдан мен акчага муктаж болуп атам. Көп түкүрсө көп болот дегендей жардам берип койсоңуздар жакшы болмок эле. Кудай кааласа баары жакшы болот. Мына негизи өздөрү иштеп, ошол тапкан акчада кетип калдык да. Мына эл эмне дейт, башка деп ушул убакыт келди дейт. Вообще мындай край болуп калдык. Эми элге чыгыш керек болуп атат дейт туугандар. Ошого уялбай эле колдон келишинче учурда 2 уул 2 кызым бар. Баличем 3 жылдан бери ооруйт. Биле албадым. Баличемди кара бир көнүм ооруйт, балдарым колуп бир көнүм ооруйт, билбейм. Кудай кааласа баары жакшы болот, Кудай кааласа. Насип кылса, эл журт сиздин аркаңызда турат. Эч качан сиз үй бүлөңүздү жалгыз таштабайт. Кыргыз эли кыйынчылык күндө эч кимди таштаган эмес да. Биз тарыхыбызда дагы кечеги күнкү мына болорду могу жигиттер мечиттерге барды, чайханалап жүргөн жигиттер менен мына видео тартып атат. Кудай кааласа бул эффектүү болот деген ишеничтебиз да. Жок дегенде лайк басып, комментарий жазып, мен ушул айыгып кетсин деп таратып коюңуздар.
50 рубль болобу, 2 рубль болобу, 3 рубль болобу колдон келген жардам берелик. Ана мындай экен да. Бул агабыздын баласы менен тең экен да, 97 экен. Бул агам мен Айштан болот экен айткандачы. Ана мен айтат элем 97лер. Да четте карап, көңүл көчтүк кылбастан ушу Айштабыздын өзүнүн айышынебиз, айышынебиз айыпкерсине кичине болсо да салымыбызды кошуп койсок да. Бардыгыбыздын пешинебизде энебиз турса жакшы эмеспи, төрүбүздө дуасын берип турсачы. Ошондон кичине колдон келишинче берсек, кандай дейт, берүүчү кол Аллага сүйкүмдүүрөөк дейт го. Ошондон берели туугандар, алуучу кол эмес, берүүчү кол болойлу, иншалла. Ошо колдон келишинче берели, канча болсо дагычы. Иншалла айып келет ала. Айышта эч кайгырбаңыз. Баары жакшы болот иншалла. Алла разы болсун туугандар. Дүмкада жүрөт абабыз чындап. Каякта жүргөндөн билбей калдат да. Мен жолугушубуздан бир кыйын болду го, көрүп аттым. Чалабыз өчүп болот же бул абам чалганда мен албай калам. Жолугуш өтө кыйын болуп кетти бүгүнчү. Аллахым мени исебекке жолукту өткөндө жума күнү Алладан тилеп отурсам аркамды карасам исебек турат. Мен айтам Аллахым сен мени жөнөт окшойт иним деп исебекке жолугуп арманымды полный айтсам исебек ака бүтүрөбүз ака иншалла. Эл карап турбайт. Эл жөн карап турбайт. Карап турбайт дейт. Муну сборлордун көбүнө жабылган, Кудай кааласа эл журт мененчи. Биз жөн эле себепкер ошого мотивациядан бердик да, сиз эми кыйналып калыпсыз, Кудай кааласа эл журт жөн карап турбайт туугандар. Өздөрүнүн айылдаштары, башкалары уже баткенде өтө көп, өтө мындай катуу иш аракеттер болуп атыптыр да, акча топтоп бүтүрүп коелу депчи. Колдон келишинче жана кылалык. Анан мен азыр реквизиттерин айтып коеюн туугандар. Бул биз акчасын эч качан алышкан эмеспиз. Колдон келишинче ушул өздөрүнүн реквизиттерин койгонбуз, андыктан толку газын басалга. Мен азыр эм банк коюнма, Кыргызстандан дагы берем дегендер көп турабы. 779 менен 714 949 мен могу жерге коюп койгом, эм банк деп. Разакова Кансулуу деп чыгат экен ага. Бул ошондо жеңемдин өзүнүн эм банкы. Өзүнүн эм банк. Мен оюмча эм банк култан баса керек. Эми туугандар, Сбербанкты айталык. Өзүнүн бир тууган акасынын баласы экен да. Булар эми ушул гражданство экен. Мындай бизге окшогон же ушул Кыргызстандын гражданстволорун култап коюп атат да. Ошого туугандар колдон келишин ушул жана контрасы өздөрүнүкү. 7977 416 85 90 Кузубаев Жамалдин Абдукахорович Сбербанка КДА ошо окшого мындай ар кандай чыгып калышы мүмкүн. Которо бересиздер. Анан кийин бул мен мисалы култанып калса дейм, на всякий случай айтып коеюн, бул агабыздын номерине могу жерге коюп коемун. Чалып байланыша бересиздер. Көңүл кош карабайлык, 1 сом 2 сом болсо дагы жардам берели туугандар. Кудай кааласа мен өзүм башта берейин. Көптү күсө көл болот, эч качан башыңызды жерге салам. Сиз эч качан жалгыз калтырбайсыз, Кудай кааласачы. Эл журт жөн карап турбайт. 5-10 сом чыгарып тура берелик мына таксидегилер дагы, машина менен жүргөндөр, бөдө кырсыктан Кудайым амандыкта сактасын мына. Бардыгыбыз тилеген ой максаттарыбызга жетелик. Ушундай кайрымдуулуктарга жок дегенде 50 рубльден берип турсак, Кудай кааласа иш жолдорубуз чындап жакшы болот да. Мындай жашоодо деле бир байкап көрүңүздөр, мындай башыңыздан өткөндөр жазып коюңуздарчы, мындай ишенбегендер билсин чындапчы. Точно мындай чындап ишениш керек да, бул болот Кудай кааласачы. Колдон келишинче чыгарып калалык. Кудай Таала берип атат. Бул топтогон дүйнө мал мүлкүбүз, бул өзүбүзгө аскатабы, өзүбүз эртең пайдаланабызбы билбейбиз да. Андыктан колдон келишинче мүмкүнчүлүк болтканда жакшы иштер кылып калышка сиздерге өтүнүп кетет элек да. Ошол көп сүйлөп акылдуу кылып койсом кечиресиздер. Колдон келишинче ошол 23 миң адам 100 рубльден берген болсок, мисалы үчүн бир 50 миң адам 50 рубльден берсек деле ушу көрсөтө турган нерсе экен. Жардам берип коелук эле деген сөз. Лайктан басабыз, хаттар, каналдарга хат таратабыз. Максималдуу түрдө таратабыз. 7 област көрсөтүп туугандар, полный таратыңыздар. Ушул агабызды жөн койбойлук өзүнчө жалгыз калтырбайлык. Силер мага берсеңер Аллах силерге берсин бир туугандарым. Эч кимиңиздер урбаңыздар. Эч качан урбаңыздар. Жеңем дагы ал жактан видео тартып жөнөткөн. Кудай кааласа андан кичине коюп берейин. Жеңебизден 5 убак намазда, ибадаттагы жең экен да. Демек жемеңизди Алла жакшы көрөт экен. Кудай Таала күнөөлөрүн кечирген болсо, Кудай кааласа дуа кылып коесуз жеңебизден. Берип аткан адамдарга да Кудай кааласа дуа өтө кабыл болот да. Кудай Таала урган адам дуасын кабыл кылат го. Көрүшкөнчө аманчылыкта жолугуп каналга катталыңыздар. Ассаламу алейкум.